Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Здравствуйте, уважаемые студенты. Наш курс называется, презентация курса называется «Кыргызский язык в медицине». Обзорная лекция включает в себя два раздела. Первое – это что было пройдено по курсу «Кыргызский язык в медицине». А второе – это что представляет собой тесты по дисциплине и как к ним готовиться. Часть первая – это общая трудоемкость, составляет 8 зачетных единиц. По учебному плану общее количество часов составляет 288 часов, в том числе аудиторных занятий 144 часа, самостоятельная работа составляет 108 часов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать базовую лексику актуальных речевых тем и минимум грамматических структур, обслуживающих данные темы. Основные нормы современного кыргызского языка, то есть это орфографические, орфоэпические, пунктуационные, грамматические, стилистические. Также систему функциональных стилей кыргызского языка. В результате освоения дисциплины обучающийся также должен уметь пользоваться справочной литературой и двуязычными словарями, использовать различные виды формы устной и письменной коммуникации, выстраивать правильную коммуникативную стратегию для устного и письменного общения. Также должен владеть какими навыками? Должен владеть навыками в использовании языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме в рамках изучаемых тем, лексическими коммуникативными структурами, наиболее употребительными в устной и письменной речи, грамматического и лексического оформления порождаемого текста при говорении и письме. Дальше. Структура и содержание дисциплины. То есть курс «Кыргызский язык в медицине» включает в себя 8 модулей, то есть распределено на 8 модулей. Первый модуль – это общение в личной и бытовой сферах. Второй модуль – общение в медицинской сфере. Третий модуль – деятели медицины. Четвертый модуль – из истории медицины. Пятый модуль – основные понятия в медицине. Шестой модуль – основные понятия в медицине. Также идет продолжение. Седьмой модуль – деловые бумаги в профессиональной деятельности. И восьмой модуль – основы перевода текстов по специальности. Источники информации для более детального ознакомления. То есть вы можете ознакомиться на сайте кафедры более подробно, то есть в разделе «Образовательная деятельность». Дальше пошли информация о комплексном тестировании, то есть всего в комплексных тестах: история Кыргызстана, география Кыргызстана, кыргызский язык в медицине, 30 тестовых вопросов, по 10 на каждую дисциплину. Время выполнения теста 60 минут, то есть по кыргызскому языку в медицине 10 вопросов. Тесты по дисциплине «Кыргызский язык в медицине» составлены на основе речевых и грамматических тем, указанных в рабочих программах по модулям. Их всего 8. Рабочие программы для каждого направления представлены на сайте кафедры в открытом доступе.
Какие виды тестовых заданий включает в себя? Первое. Тура келген таандык мүчөлөрдү улаңыз, то есть ставьте нужные аффиксы принадлежности. Второе задание. Тура келген жөндөмө мүчөлөрүн улаңыз, то есть ставьте нужные падежные аффиксы. Третий вопрос. Орусча сөздөрдүн кыргызча котормосун табыңыз. Найдите правильный перевод русских слов на кыргызский. Следующее. Тура келген жөнөкөй учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Ставьте нужные аффиксы простого настоящего времени и лица. Пятое. Тура келген айкын өткөн чак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Ставьте нужные аффиксы прошедшего определенного времени и лица. Шестой вопрос или шестое задание. Тура келген нагыз учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Ставьте нужные аффиксы настоящего сложного времени и лица. Седьмое задание. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн туура орун тартибин аныктаңыз. Найдите правильный порядок слов в предложении. Дальше следующий раздел. Деятели медицины. В первом разделе идет вопросы. Сеченов эмнени изилдеген. Что исследовал Сеченов? Авиценнанын башкы эмгеги кандайча аталат? Как называется главный медицинский труд Авиценны? Павловтың башкы жетишкендиги эмнеде? В чем заключается главное достижение Павлова? И Ахунбаевдын илимий изилдөөлөрү кандай ооруларга арналган? Каким заболеваниям были посвящены научные исследования Ахунбаева? Иса Ахунбаев кайсы багыттын негиздөөчүсү болуп саналат? Основоположником какого направления был Иса Ахунбаев? Дальше продолжение раздела деятели медицины. Сеченов кандай мектептин негиздөөчүсү? Основоположником какой школы был Сеченов? Следующий. Роберт Кох Китасата менен канчанчы жылы столбнякты козгоочу өөрчүткүчтү бөлүп чыгарган? В каком году Роберт Кох и Китасата ввели возбудитель столбняка? Следующее. Лесгавттын шакирттери менен кайсы теорияны уланткан? Какую теорию продолжили Лесгавт и ученики? Роберт Кох кайсы жетишкендиги үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу болгон? За какое достижение Роберт Кох был удостоен Нобелевской премии? Дальше раздел называется «Основные понятия в медицине». Медицинадагы негизги түшүнүктөр. Хирургия деген термин эмнени билдирет? Что означает термин хирургия? Нейрохирургиянын өсүшү кайсы кылымдарга таандык? К какому веку относится развитие нейрохирургии? Анатомия эмнени изилдөөчү тармак? Какую отрасль исследует анатомия? Пластикалык анатомия эмнени изилдейт? Дальше продолжение темы медицинадагы негизги түшүнүктөр, основные понятия в медицине. Нормалдуу анатомия эмнени изилдейт? Что исследует нормальная анатомия? Адамдын кан айлануу системасы эмнелерден турат? Из чего состоит система кровообращения человека? Адамдын жүрөгү канча камералуу? Из скольки камер состоит сердце человека? Артериялар кандай болуп бөлүнөт? Как подразделяются артерии? Тиштерди жоготкон адамдарда кандай система бузулат? Какая система у человека нарушается при потере зубов? Цитология эмне жөнүндөгү илим? Что изучает наука о цитологии? Так, следующий раздел посвящен деловым бумагам. Первый вопрос. Өмүр баянга тиешелүү сөз айкаштар. Словосочетания, используемые в автобиографии. Академиялык өргүү алуу үчүн кайсы иш кагазы жазылат? Какую деловую бумагу нужно написать
для получения академического отпуска. Башка ишке которулгандыгына байланыштуу кандай иш кагазы жазылат? Какая деловая бумага пишется при переводе на другую работу? Кайсы иш кагазы студент экендигин тастыктайт? Какая деловая бумага подтверждает личность студента? Арыздын кандай түрлөрү бар? Какие бывают виды заявлений? Стипендия алуу үчүн кандай иш кагазы түзүлөт? Какая деловая бумага составляется при получении стипендии? Дальше. Ишеним каттын мазмуну кандай? Какое содержание доверенности? Мүнөздөмө кандайча түзүлөт? Как составляется характеристика? Түшүнүк каттын мазмуну кандай? Какое содержание объяснительной? Тил каттын мазмуну кандай? Что включает содержание расписки? Адрес дидактического материала для подготовки к тестам можно посмотреть в разделе «Образовательная деятельность» на сайте кафедры. Дидактический материал включает в себя следующие разделы. Первое – это обобщенная рабочая программа дисциплины «Кыргызский язык в медицине». Второе – структура и содержание дисциплины «Кыргызский язык в медицине». Третье – общая инструкция по подготовке к тестам. Четвертое – виды тестовых заданий. Пятое – грамматический минимум для первого семестра, то есть это существительное и глагол. Последнее – грамматический материал и тексты для его интерпретации в тестах для первого 10-го задания, то есть для уровней А1, А2. Как готовиться к тестам? Первое – это ознакомиться с рабочей программой, со структурой и содержанием дисциплины. Следующее – прочитать общую инструкцию по подготовке к тестам. Ознакомиться и вникнуть в содержание видов тестовых заданий. Начать с грамматического материала и текстов для его интерпретации в тестах для первого задания. Содержание файла. Данный файл, как и все файлы остальных 9 заданий, содержит образец конкретного задания в том виде, в котором представлен в тесте, без указания правильного ответа. Грамматическое правило для правильного выполнения задания. Тексты, на основе которых разработан данный вид задания, то есть все 10 вариантов, то есть все задания взяты из этих текстов. Другие тексты для составления теста по данному виду задания не использовались. Например, грамматический материал и тексты для его интерпретации в тестах для первого задания для уровней А1, А2. Грамматический материал и тексты для его интерпретации в тестах для первого задания. Например, тура келген таандык мүчөлөрдү улаңыз. Менин ата тут многоточие билими боюнча доктор, адистиги боюнча иштейт. То есть нам нужно будет выбрать из 4 один правильный материал. Так, значит, дальше пояснение идет. Категория принадлежности. Что такое категория принадлежности? Таандык категориясы. Категория принадлежности называется грамматическая категория, присущая всем именам существительным и обозначает принадлежность одного предмета другому предмету или лицу. Данная категория выражается морфологическим, синтаксическим, морфолого-синтаксическим способами. Морфологический способ выражения категории принадлежности заключается в присоединении к основе единственного числа имени существительного
аффикса, выражающего лицо и число обладателя. В третьем лице аффикс не различает числа. Дальше варианты аффикса присоединяются согласно закону сингармонизма. Варианты аффиксов принадлежности, там есть особенности. Вот, допустим, если слово оканчивается на гласное, то там даны соответствующие окончания. То есть после гласных в первом лице «м» идет, во втором «н» с хвостиком, то есть «н». И так далее. После согласных «м» с фонетическими вариантами во втором лице «н» и так далее. В других лицах есть соответствующие свои аффиксы. Например, основа, оканчивающаяся на гласные «бала», то есть ребенок, «бөлме» – комната. Единственное число, первое лицо «балам», «бөлмем», то есть мой ребенок, моя комната. То есть в русском это как мой, моя, мое. То есть первое лицо притяжательное местоимение. Второе лицо балаң, твой ребенок, бөлмең, твоя комната. Это в русском будет твой, твоя, твое. Твой ребенок, твоя комната. Второе лицо вежливая форма. Балаңыз, ваш ребенок, бөлмеңіз, ваша комната. Третье лицо его, ее, баласы, его, ее ребенок, бөлмөсү, его, ее комната. Множественное число. Бала, біз, наш ребенок, бөлмө, біз, наша комната. Второе лицо балаңар, ваш ребенок, бөлмөңөр, ваша комната. Вежливая форма второго лица множественного числа балаңыздар, ваш ребенок, бөлмөңүздөр, ваша комната. И третье лицо множественное число, так же как и в единственном числе, баласы, их ребенок, бөлмөсү. Дальше основа, оканчивающаяся на согласные. Например, кыз, девушка, дочь, уул, сын. В единственном числе будет первое лицо кызым, моя дочь, уулум, мой сын. Второе лицо кызың, твоя дочь, уулуң, твой сын. Второе лицо вежливая форма кызыңыз, ваша дочь, уулуңуз, ваш сын. Третье лицо кызы, его, ее дочь, уулу, его или ее сын. Множественное число. Первое лицо кызыбыз, наша дочь, уулубуз, наш сын. Кызыңар, ваша дочь, уулуңар, ваш сын. Второе лицо множественное число, вежливая форма кызыңыздар, ваша дочь, уулуңуздар, ваш сын. Третье лицо множественное число кызы, так же как и в единственном числе уулу. Дальше. Тексты для интерпретации данной темы в текстах, то есть откуда взяты тесты. Знак плюс это указывает на аффикс принадлежности. Үй білем. Здесь дается текст үй білем анча чоң эмес, чоң чакан. То есть варианты могут быть. 5 кишиден турат. Алар атам, апам, эжем, иним, жана менмин. Дағы чоң атам, чоң апам, тай атам, тай энем, тай экем, тай эжем, алардын балдары бар. Атамдын аты Сергей Владимирович, ал 44 жашта. Билими боюнча доктор. Адистиги боюнча бейтапканада иштейт. Атам узун бойлуу, орто, толук, чачы сары,
көзү көк. Атам акылдуу, токтоо, мээримдүү жана жөндөмдүү. Апамдын аты Ирина Сергеевна, ал 40 жашта. Билими боюнча балдар доктуру, медициналык лицейде окутуучу болуп иштейт. Апам орто бойлуу, толук, чачы күрөң, көзү күрөң. Апам жагымдуу, зээндүү, боорукер жана назик. Дальше. Грамматические материалы и тексты для его интерпретации в тестах для второго задания. Например, туура келген жөндөмө мүчөлөрүн улаңыз. Атам, тут дается многоточие, аты Сергей Владимирович, ал 44 жашта. Билими боюнча доктор. Даны 4 варианта, из них мы должны выбрать один правильный вариант. Дальше. Пояснение, что такое категория падежа имен существительных. Зат атооштун жөндөмө категориясы. Падеж жөндөмө — это грамматическая категория имени, выражающая его синтаксическое отношение к другим словам, высказывание или к высказыванию в целом. В падежных формах имен существительных отражается связь между предметами, явлениями, действиями, состояниями, качествами, существующими во внеязыковой действительности. Категория падежа выражается в сочетании имен со специальными, то есть падежными аффиксами и имеет 6 форм. Это следующие падежи: именительный или основной атооч жөндөмө, родительный илик жөндөмө, дательный или дательно-направительный барыш жөндөмө, винительный табыш жөндөмө, местный жатыш жөндөмө, исходный чыгыш жөндөмө. Следует помнить, что падежные аффиксы могут следовать сразу за корнем, а также за основой, содержащие, кроме корня, словообразующие аффиксы, аффиксы множественного числа, аффиксы принадлежности. Склонение имен существительных с аффиксами принадлежности даны. То есть пример вы можете посмотреть вот на сайте. Полная версия дана. Дальше. Тексты, используемые для данной категории вопросов. Үй билем. Например, тут дан текст үй билем. Үй билем анча чоң эмес. 5 кишиден турат. Алар атам, апам, эжем, иним жана менмин. Дагы чоң атам, чоң апам, тай атам, тай энем, тай экем, тай эжем алардын балдары бар. Атамдын аты Сергей Владимирович, ал 44 жашта. Билими боюнча доктур, адистиги боюнча бейтапканада иштейт. Атам узун бойлуу, орто толук, чачы сары, көзү көк. Атам акылдуу, токтоо, мээримдүү жана жөндөмдүү. Апамдын аты Ирина Сергеевна, ал 40 жашта. Билими боюнча балдар доктуру, медициналык лицейде окутуучу болуп иштейт. Апам орто бойлуу, толук, чачы күрөң, көзү күрөң. Апам жагымдуу, зээндүү, боорукер жана назик. Эжемдин аты Анна, ал 19 жашта. Студент, ал медициналык академияда 2 курста окуйт. Эжем жапалдаш бойлуу, арык чырай, чачы сары, көзү көк. Эжем өжөр, тырышчаак, тамаша көй жана чечкиндүү. Инимдин аты Денис, ал 16 жашта.
Мектепте окуучу. Ал номер 63 мектеп гимназияда 9 класста окуйт. Иним узун бойлуу, орто толук, чачы сары, көзү көк. Иним жөндөмдүү, өжөр, кичипейил жана тамашакөй. Бул менин үй бүлөм. Дальше пошли. Грамматический материал и тексты для его интерпретации в тестах для 3-го задания. Например, орусча сөздөрдүн кыргызча котормосун тапкыла, табыңыз. Атам, тут многоточие, умный. То есть из 4 вариантов мы должны подставить один из этих вариантов. В данном задании важно хорошо помнить лексический минимум, связанный с описанием внешности и характера человека. Борукер – отзывчивый, добрый, өжөр – упрямый, жагымдуу – притягательный, жалко – ленивый, жароокер – ласковый, жалостливый, жөндөмдүү – способный, жөнөкөй – простой, жылдыздуу, симпатичный и зээндүү, понятливый, способный. Грамматический материал и тексты для его интерпретации в тестах для 4-го задания. Например, туура келген жөнөкөй, учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Мен күндө саат 6:00 ойгон и многоточие. То есть из 4 вариантов мы должны выбрать один из правильных вариантов. В этом задании важно помнить правила образования простого настоящего времени глагола. То есть основа глагола плюс аффикс времени плюс аффикс лица. Всего 3 компонента. Настоящее время глагола учурчак обозначает действие, которое происходит в момент речи, или такое действие, которое совершается постоянно. Настоящее время в кыргызском языке имеет 2 формы, то есть настоящее будущее простое время учуркелерчак и настоящее сложное время нагыз учурчак же татаал учурчак. Форма, образованная при помощи деепричастного аффикса а, е, о, или же и краткое. Образование этой формы совпадает с образованием формы будущего определенного времени, но отличается значением. Дальше обозначает действие, происходящее постоянно. Как в английском языке simple present или present simple, да? Кыргызстанда кышында кар жаайт. В Кыргызстане зимой выпадает снег. Эки тоо кошулбайт, эки тоо кошулат. То есть 2 горы не сойдутся, а 2 народа сойдутся. Бул макал, это пословица. Отрицательная форма настоящего простого времени образуется прибавлением после основы глагола аффикса «ба», если основа оканчивается на гласную или на звонкую согласную, и «па» с фонетическими вариантами, если основа оканчивается на глухую согласную. Мароккодо кышында кар жаабайт. В Марокко зимой снег не выпадает. Эки тоо кошулбайт, эки эль кошулат. 2 горы не сойдутся, а 2 народа сойдутся. Дальше данные фонетические варианты аффикса «а» и личных аффиксов сказуемости. В зависимости от лица в единственном и во множественном числе при спряжении есть, то есть присоединяются соответствующие аффиксы. Так, дальше. Например, единственное число, первое лицо мен ойгономун, второе лицо, единственное число сен ойгоносун, ты просыпаешься,
Второе лицо вежливая форма сиз ойгоносуз, вы просыпаетесь. И третье лицо ал ойгонот, он или же она просыпается. Дальше множественное число. Первое лицо биз ойгонобуз, мы просыпаемся. Второе лицо силер ойгоносуңар, вы просыпаетесь. Второе лицо вежливая форма множественное число. Сиздер ойгоносуздар. Третье лицо алар ойгонушат. Отрицательная форма будущего определенного времени образуется прибавлением после основы глагола аффикса ба. Если основа оканчивается на гласную или звонкую согласную, и па с фонетическими вариантами, если основа оканчивается на глухую согласную. Мен жазбаймын, я не буду писать. Сен жазбайсың, ты не будешь писать. Ал жазбайт, он или же она не будет писать. Дальше. Тексты, используемые для интерпретации заданий в тесте. Плюсами выделены части слов. Например, слово ойгономун, просыпаюсь. Так, жумуш күнүм. Күндө саат 6:00-дө 6-да ойгономун. 5 мүнөт төшөктө жатамын, андан кийин туруп бетимди жууймун. Тишимди тазалаймын. Чай коюп кийине баштаймын. Саат 7:10-до эртең мененки тамагымды ичемин. Саат 7:30-да же 7:30-да аялдамага чыгамын. Маршруттук такси менен университетке жөнөймүн. Сабактар 8-де же 8:00-дө башталат. 17:00-дө 17-де аяктайт. Сабактардан кийин үйгө келип кечки тамагымды ичемин. 1 саат эс аламын, уктаймын же диванга жатып музыка угамын. Андан соң туруп үй тапшырмаларды аткарамын. Саат 6-да спорт машыгуусуна барамын. 1 саатка эшикке чыгып, досторум балдар кыздар менен жолугушамын. Саат 9:30-да же 9:30-да үйгө кирип, 1 саат сабактарымды кайталаймын. Саат 12:00-дө 12-де бетимди жууймун, тишимди тазалаймын, уктаганы жатамын. Грамматические материалы текста для его интерпретации в тестах для 5-го задания. Например, туура келген айкын өткөн чак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Кечээ мен саат 6:00-до ойгон, и тут даны 4 варианта. Из 4 выбираем один вариант. В этом задании важно помнить правила образования прошедшего определенного времени. Айкын өткөн чак, то есть основа глагола, как образуется, плюс аффикс времени и плюс третий компонент аффикс лица. Прошедшее определенное время, айкын өткөн чак, используется для выражения действия уже совершенного или совершавшегося в прошлом в определенный момент и в достоверности которого нет никаких сомнений. Эта форма образуется от основы глагола присоединением к ней аффикса «д» с фонетическими вариантами, если же основа оканчивается на гласную или звонкую согласную, и «т» с фонетическими вариантами, если основа оканчивается на глухую согласную, затем следует личный аффикс глагола.
Дальше фонетический вариант аффикса «д» и личных аффиксов глагола в форме прошедшего определенного времени. То есть в виде таблицы это дается на сайте в разделе «Образовательная деятельность», на сайте кафедры кыргызского языка можете ознакомиться. Дальше, например, спряжение глагола «кель» или же «кет». Единственное число, первое лицо «мен келдим», «кеттим». Второе лицо «сен келдин», «кеттин», то есть ты пришел или ты ушел. Второе лицо вежливая форма «сиз келдиңиз», «кеттиңиз», вы пришли или вы ушли. Третье лицо «ал келди», «ал кетти», он или же она пришел или ушел. Множественное число, первое лицо «кельдик», «кеттик», то есть мы пришли или же мы ушли. Второе лицо «силер келдиңер», «силер кеттиңер», вы пришли или же вы ушли. Второе лицо вежливая форма множественное число «сиздер келдиңиздер», «сиздер кеттиңиздер», вы пришли или же вы ушли. Третье лицо множественное число «алар келишти», «алар кетишти», они пришли, они ушли. Отрицательная форма прошедшего определенного времени образуется прибавлением после основы глагола аффикса «ба» или же «па». Если слово основа оканчивается на гласную, «ба» с фонетическими вариантами, если основа оканчивается на глухую согласную, то «па» с фонетическими вариантами. Тесты, используемые для интерпретации заданий в тесте. Плюсами выделены части слов, например, слово «ойгондум» – «проснулся». Основа глагола «ойгон», где аффикс времени «ду», и третий аффикс лица, в данном случае аффикс первого лица единственного числа «м», «ойгондум». Дальше пошли. Здесь дан текст «Жумуш күнүм». Кече саат 6:00-дө ойгондум. 5 мүнөт төшөктө жаттым. Андан кийин турдум. Бетимди жуудум, тишимди тазаладым. Чай койдум, кийине баштадым. Саат 7:10 эртең мененки тамагымды ичтим. Saat 7:30'da 7:30'da аялдамага чыктым. Маршруттук такси менен университетке жөнөдүм. Сабактар 8:00'дө же 8'де башталды. 17:00'дө аяктады. Сабактардан кийин үйгө келдим, түшкү тамагымды ичтим. 1 saat эс алдым, уктадым, музыка уктум. Примечание. Здесь в третьем лице знак 0. Этот знак обозначает нулевой аффикс, то есть аффикс отсутствует. Грамматические материалы и тексты для его интерпретации в тестах для 6-го задания. В 6-м задании здесь дан настоящее сложное время. Нагыз учурчак. Например, туура келген нагыз учурчак жана жак мүчөлөрүн улаңыз. Азыр мен ойгон и даны несколько вариантов. Из них мы должны в зависимости от закона сингармонизма вставить необходимые окончания. Так, для правильного выполнения данного вида задания важно знать правила образования настоящего сложного времени. Нагыз учурчак. Основа глагола плюс деепричастный аффикс «ып» с фонетическими вариантами плюс вспомогательные глаголы «жат», «тур», «отур», «жюр» в спрягаемой форме. То есть в спрягаемой форме это в тех лицах, которым они
относятся. Пусть это будет первое лицо, или же второе, или вежливая форма, или третье лицо. Как в единственном числе, так и во множественном числе. В настоящее сложное время татал учурчак или же нагыз учурчак образуется аналитическим способом, то есть при помощи деепричастного аффикса а, е и краткое, или же ып с фонетическими вариантами, присоединяемого к основе смыслового глагола и вспомогательных глаголов джат, тур, отур, джур в спрягаемой форме настоящего, будущего времени. Университетке бара жатамын. Я иду в университет. Сабактын башталышын күтүп турабыз. Ждем начала занятий. Например, жекеликсан единственное число. Мен ойгонуп жатамын. Я просыпаюсь. Сен ойгонуп жатасың. Ты просыпаешься. Вежливая форма второго лица единственного числа. Сиз ойгонуп жатасыз. Вы просыпаетесь. Вы сейчас просыпаетесь. Третье лицо ал ойгонуп жатат. Он или она сейчас просыпается. Во множественном числе биз ойгонуп жатабыз. Мы сейчас просыпаемся. Силер ойгонуп жатасыңар. Вы сейчас просыпаетесь. Сиздер ойгонуп жатасыздар. Вы сейчас просыпаетесь. То есть вежливая форма второго лица множественного числа. Третье лицо алар ойгонуп жатышат. Они сейчас просыпаются. Дальше. Тексты, используемые для интерпретации заданий в тексте, плюсами выделены части слов, например, слово ойгонуп жатамын. Я сейчас просыпаюсь. Мен азыр ойгонуп жатамын. Мен азыр туруп жатамын. Бетимди жууп жатамын. Тишимди тазалап жатамын. Я сейчас стою. Умываюсь, чищу зубы. Мен азыр чай коюп жатамын. Я сейчас ставлю чайник на плиту. Азыр эртең мененки тамагымды ичип жатамын. Сейчас я завтракаю. Так, грамматические материалы и тексты для его интерпретации в тестах для 7-го задания. Следующий вид задания. Здесь нужно поставить правильно слова или словосочетание, порядок слов в предложении. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн туура орун тартибин аныктаңыз. Тексты, используемые для интерпретации заданий в тесте. Здесь даны отрывки текста, откуда взяты, то есть откуда составлены тесты. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп жарыяланды. Кыргызстан был объявлен независимым суверенным государством 31 августа 1991 года. Көз карандасыз республиканын конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынды. Конституция независимой республики была принята 5 мая 1993 года. Кыргызстан негизинен Теңир тоонун аймагында жайгашкан. Кыргызстан в основном располагается на территории Тянь-Шаня. Текстовый материал для интерпретации в тестах для 8-го задания. В 8-м задании даны тесты по теме, по разделу «Медицина и ишмерлери», деятели медицины. Например, Сеченов нерв системасынын многоточие көңүл бура баштайт. И из 4 вариантов мы должны выделить правильный вариант. Здесь плюсом выделен правильный вариант. Тексты, используемые для интерпретации заданий в тесте «Медицина и ишмерлери», деятели медицины. Откуда взяты тесты, составлены тесты? Сеченов нерв системасынын изилдөөсүнө көңүл бура баштайт. Сеченов обратил внимание на исследование нервной системы.
Ибн Сина көп ооруларды, маселен диабетти биринчи ирет белгилеген. Ибн Сина впервые отметил множество заболеваний, к примеру, сахарный диабет. Текстовый материал для интерпретации в тестах для 9-го задания. Медицинадагы негизги түшүнүктөр. Основные понятия в медицине. Например, хирургия деген термин эмнени билдирет. И из 4 вариантов мы должны выбрать один. Тексты, используемые для интерпретации заданий в тесте, то есть откуда взяты или же составлялись тесты, из какого текста. Медицинадагы негизги түшүнүктөр. Хирургия деген сөз кол кыймыл аракети, өнөр дегенди билдирет. Слово хирургия означает мастерство и движение рук. Хирургиянын дүркүрөп өсүшү 19-кылымда хирургиялык инфекциянын козгогучтарын Луи Пастер жана Листер тарабынан антисептиканын негизи болуп калган. Анын алдын алуу методун ачуудан кийин башталат. То есть бурный рост хирургии начинается в 19 веке после открытия хирургических инфекционных возбудителей, которые стали основой антисептики Луи Пастера и Листера. Текстовый материал для интерпретации в тестах для 10-го задания. В 10-м задании даны задания по деловым бумагам. Например, 2008 жылы Бишкек шаарындагы Алы Токомбаев атындагы номер 24 мектеп гимназиясынын 1-классына жана анын 2019 жылы бүтүрдүм. Здесь вместо точек мы должны выбрать один из 4 вариантов. А дальше тексты, используемые для интерпретации заданий в тесте. Иш кагаздары по разделу иш кагаздары деловые бумаги. 2008 жылы Бишкек шаарындагы Токомбаев атындагы номер 24 мектеп гимназиясынын 1-классына кабыл алындым жана аны 2019 жылы бүтүрдүм. В 2008 году была принята в 1 класс в школу-гимназию номер 24 имени Токомбаева города Бишкек и закончила в 2019 году. Ден соолугума байланыштуу 1 жыл мөөнөтүнө академиялык өргүү алууга уруксат берүүңүздү суранамын. Прошу вас дать разрешение на получение академ-отпуска сроком на 1 год по состоянию здоровья. Башка кызматка которулгандыгыма байланыштуу 2020 жылдын 10 сентябрынан тартып ээлеген кызматыман бошотуп коюңузду суранамын. В связи с переводом на другую должность прошу вас освободить меня от занимаемой должности с 10 сентября 2020 года. Дальше, так как кыргызский язык в медицине, курс кыргызский язык в медицине проходит в 2 языковых группах, в начинающих группах, то есть это русскоязычные группы, не носители языка. И вторая подгруппа – это продолжающая или продвинутая группа. Вот для продолжающих групп также даны задания. Это я на языке озвучу. Улантуучу медик студенттер үчүн тапшырмалардын түрлөрү ушундай эле 10 тапшырмада берилген. Биринчи тапшырма туура келген таандык мүчөлөрдү улаңыз. Экинчиси туура келген жөндөмө мүчөсүн улаңыз. Үчүнчүсү сүйлөмгө мааниси туура келген зат атоошту коюңуз. 4-чү тапшырма сүйлөмдөгү сан атооштун түрүн аныктаңыз. 5-чи тапшырма сүйлөмгө мааниси туура келген ат атоошту коюңуз. Сүйлөмдөгү этиштин чагын аныктаңыз. 7-чи тапшырма сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин аныктаңыз. 8-чи тапшырма сын атооштун туура келген куранды мүчөсүн улаңыз. 9-чу тапшырма сүйлөмдөгү байламтанын түрүн аныктаңыз.
жана 10-акыркы тапшырма сүйлөмдөгү жандооштун түрүн аныктаңыз. Биринчи тапшырма боюнча тесттин үлгүсү, грамматикалык эрежеси жана тексттер берилген. Бул жерде туура келген таандык мүчөлөрдү улаңыз деп турат. Алтымышев Арстанбек Алыбаевич Кыргыз Республикасынын эли менен эмгек сиңирген ишмер, көпчекит коюлган академик, медицина илимдеринин доктору. 4 варианттын ичинен бир вариантын тандашыңыздар керек. Андан ары кетти. Таандык категория деген эмне? Бул жерде эрежеси же болбосо аныктамасы берилген. Кыргыз тилинде зат атооштор жекелик санда да, көптүк санда да кимдир бирөөгө же кандайдыр бир затка таандык болуп айтылыш мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мисалы, кызың деген сөздөгү ың мүчөсү ошол сөздү сүйлөп жаткан жакка же болбосо биринчи жакка таандык экенин билдирсе, кызың деген сөздөгү ың мүчөсү ошол сөздү угуп жаткан жакка, экинчи жакка таандык экенин билдирет. Ал эми кызы деген ы мүчөсү үчүнчү жакка сөзгө аралашпаган жакка таандык кылып турат. Мектептики деген сөздөгү тики же болбосо ныкы деген сөз фонетикалык варианттар, ныкы деген мүчөсү кайсы бир затты, нерсени бул жерде мектепке таандык кылып көрсөтүп турат. Ошентип заттардын кимдир бирөөгө же кандайдыр бир затка таандык болуп айтылыш маанилеринин жыйындысы таандык категориясы деп аталат. Кыргыз тилинде зат атооштун таандык маанилери эки жол менен туюндурулат. Морфологиялык жол менен, бул таандык мүчөлөр аркылуу, синтаксистик жол менен, бул таандык мүчөсү жок туруп эле морфологиялык жолдо сөзгө таандык мүчөлөрдүн жалганышы аркылуу таандык маанилер уюшулат. Кыргыз тилиндеги таандык мүчөлөр уюштурган маанилерине карай эки топко бөлүнөт. Жакчыл таандык мүчөлөр, жалпы таандык мүчөлөр. Жакчыл таандык мүчөлөр бул зат атоочу сөздөргө жалганып, аларды тиешелүү бир жакка таандык кылып көрсөтөт. Ар бир жактын өзүнүн жекелик жана көптүк сандагы таандык мүчөлөрү бар. Биринчи жак бул сүйлөп жаткан тараптын өзү, мисалы мен, аны мен, көптүк санда биз деген жактама ататооч аркылуу туюндурабыз. Мына ошол биринчи жакка таандык айтуу үчүн менин көпчекит, анан ым мүчөсү, мисалы менин балам, биздин көпчекит ыбыз, мисалы биздин балабыз деп айтабыз. Биринчи жактын таандык мүчөлөрү ым, ыбыз же быз болуп эсептелет. Экинчи жак сүйлөп жаткан кишинин сөзү багытталып, аны угуп, сөзгө аралашып турган тарап. Жөнөкөй түрүндө сен, көптүк санда силер жана сылык түрүндө сиз. Көптүк санда сиздер деген жактама ататооштор аркылуу берилет. Мына ошол экинчи жакка таандык айтуу үчүн сенин, көпчекит ың деген мүчөсү, мисалы сенин балаң, силердин, ыңар деген, мисалы силердин балаңар, сылык түрүндө сиздин, көпчекит ыңыз, мисалы сиздин балаңыз, сиздердин ыңыздар, мисалы сиздердин балаңыздар деп айтабыз. Экинчи жактын таандык мүчөлөрү болуп ың, ыңыз, ыңар, ыңыздар эсептелет. Үчүнчү жак сөз же ой багытталып, бирок сөзгө катышпаган тарап. Үчүнчү жак ал, көптүк санда алар белгиленет деген жактама ататооч аркылуу берилет. Мына ошол үчүнчү жакка таандык айтуу үчүн анын ы мүчөсү же болсо с мүчөсү фонетикалык варианттар менен. Мисалы анын кызы, баласы, алардын кызы, баласы деп айтабыз. Үчүнчү жактын таандык мүчөсү ы болуп эсептелет. Жак таандык мүчөлөр биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак болуп бөлүнөт, жана жекелик жана көптүк санда. Анын өзүнүн тиешелүү мүчөлөрүн биз силер менен өткөнбүз. Аягы үнсүз тыбыштар менен аяктаган зат атооштордун жакчыл таандык мүчөлөр менен өзгөрүшү төмөнгөдөй болот.
Жекелик санда, көптүк санда, мисал үчүн кыз деген сөздү жактап көрсөк, кызым, кызың, кызы, кызыбыз, кызыңар, кыздары жана башка ушул сыяктуу зат атоочторду мисал катары алсак болот. Андан ары бул жерде тексттер берилген, медицинага байланыштуу тексттер, мисал үчүн академик медицина илимдеринин доктору Алтымышев Арстанбек Алыбаевич. Бул адам жөнүндө, инсан жөнүндө, медицина ишмери жөнүндө текст берилген. Андан кийин медицинанын негизги түшүнүктөрүнө ооз көңдөйү деген текст берилген. Андан кийин ушул медицинанын ишмерлерине экинчи тапшырма боюнча тест үлгүсү, грамматикалык материал жана тесттер. Бул жерде туура келген жөндөмө мүчөсүн улаңыз. Иса Коной уулу Акунбаев 1908 жылы Ысык көлдөгү Тору айгыр айылы туулган. Демек, бул жерде 4 варианттын ичинен бир туура вариантын коюшубуз керек. Андан ары зат атоочтун жөндөмө категориясы. Зат атооч деген бул атооч сөз түркүмдөрүнүн ичинен эң негизгиси болуп саналат, эсептелет. Кыргыз лексикасынын басымдуу бөлүгүн зат атоочтор түзөт. Зат атоочтор өзүнө гана тиешелүү сөз өзгөртүү системасына ээ, башкача айтканда, анын зат атоочко гана тиешелүү болгон жөндөмө, таандык категориялары бар. Мындан тышкары сан жана жак категориялары менен да өзгөрүшү мүмкүн. Бул категориялардын ар бирине токтоло кетсек. Жөндөмө категориясы бул атооч сөздөрдү бири-бири менен же башка сөздөр менен айкалыштырып, атайын деген сөздү, айтайын деген ойду түшүндүрүү үчүн сүйлөмдүн туура уюшулушун шарттап турат. Демек, зат атоочко гана эмес, заттык мааниде колдонулган учурда сын атоочко, сан атоочко, ат атоочко, кыймыл атоочко, атоочтуктарга да тиешелүү категория болуп эсептелет. Кыргыз тилинде жөндөмө категориясын түзүп турган 6 жөндөмө бар. Аны силер жакшы билесиздер. Мисалы, зат атоочтун жөндөмө категориясын сайттан, Кыргыз тили кафедрасынын сайтынан толук маалыматын ала алсаңар жана таанышып алсаңыздар болот. Андан ары бул жерде Иса Акунбаев, атактуу хирург деген текст берилген, медицинанын ишмери. Буну менен да анан сайттан таанышып алсаңыздар болот. 3-чү тапшырма боюнча тест үлгүсү, грамматикалык материал жана тексттер. Бул жерде сүйлөмгө мааниси туура келген зат атоочту коюңуз. Атеросклероз бул организмге өнөкөт болгон жалпы, бул жерде көп чекит берилген, анын толкунсымал өтүшү бала кезинде эле байкалат. Демек, бул жерде 4 варианттын ичинен бир вариантын тандап алышыңыз керек, туура вариантын. Андан ары зат атооч. Зат атооч сөз түркүмдөрүнүн ичинен эң негизгиси кыргыз лексикасынын басымдуу бөлүгүн зат атоочтор түзөт. Зат атоочтор өзүнө гана тиешелүү сөз өзгөртүү системасына ээ, башкача айтканда, анын зат атоочко гана тиешелүү болгон жөндөмө, таандык категориялары бар. Мындан тышкары сан жана жак категориялары менен да өзгөрөт. Андан ары бул жерде медицинанын негизги түшүнүгү болгон атеросклероз деген текст бар. Бул текст менен Кыргыз тили кафедрасынын сайтынан билим берүү ишмердүүлүгү деген бөлүмдөн карап алсаңыздар же болсо таанышып алсаңыздар болот. Кан айлануу деген текст, демек медицинанын негизги түшүнүктөрү. 4-чү тапшырма боюнча тест үлгүсү, грамматикалык материал жана тексттер. Сүйлөмдөгү сан атоочтун түрүн аныктаңыз. 1847 жылдын 14 февралында Пирогов аскер госпиталында өзүнүн биринчи эфир наркоз менен жасаган операциясын өткөрдү. Демек, бул жерде сан атоочтун
маанисине карата бөлүнгөн варианттары берилген. Ошонун ичинен туура вариантын тандашыңыз керек. Бул жерде андан ары санатоочко аныктама берилген. Санатооч бул заттардын же болбосо кээде кыймыл аракеттердин сан жагынан белгисин, жакталган санын 1000 кой, 40 киши, 100 өрдөк жана башка же сан жагынан чамаланышын 10 000 китеп, 5000 уй, болбосо эсептөөдөгү катар ордун, иретин, биринчи, экинчи, үчүнчү деген сыяктуу билгизет. Бул учурда ал санатооч сыяктуу эле жөндөмөлөр менен жөндөлбөйт, таандык категориясы менен өзгөрбөйт. Синтаксистик жагынан да мүнөздүү түрдө зататооч менен айкашып, аныктоочтун кээде этиш менен айкашып, бышыктоочтун милдетин аткарышы да мүмкүн. 100 кишинин ортосуна, мисалы, от жаккан адам бир кишинин оң жолго салган адамдын тырмагынан айлансын. 2 адам чатакташса, алардын акылдуусу айыптуу. Ал сени издеп 4 келди деген сыяктуу мисалдар берилген. Андан кийин санатоочтор маанилериндеги жана грамматикалык жаратылышындагы айрым өзгөчөлүктөрүнө ылайык 6 топко бөлүнөт. Эсептик санатооч, иреттик санатооч, жамдама сан, чамалама сан жана бөлчөк сан, топ сан болуп 6га бөлүнөт. Заттагы кыймыл аракеттин сан жагынан өзгөчөлүгүн эсептик сан билгизет. Мисалы, чарбада 100 000 кой, 500 уй бар. Эсептик сан жогоркудай учурда сүйлөмдө аныктоочтун зататооч менен айкалышып, кээде бышыктоочтун этиш менен айкашып милдетин аткарат. Эсептик сандын өзүнө тиешелүү мүчөсү жок. Ошондуктан башка санатоочтордун мүчөсү уланбаган сөздөрдүн санатооч баары эсептик сан катары каралат. Алар туюндурган маанилерине ылайык төмөндөгүдөй майда топторго бөлүнөт. Бирдик сандар, ондук сандар, жүздүк сандар, миңдик сандар жана башка болуп. Ушинтип өзүнө тиешелүү мүчөсү болбогон заттардын кээде кыймыл аракеттин санын, өлчөмүн билгизип, сөз өзгөртүүчү системасы менен өзгөрө албаган, бирок эсептик түшүнүктүн аталышын туюндурса, жөндөмөлөр менен жөндөлүп, таандык категориясы боюнча ырааттуу өзгөрбөгөн, көбүнчө аныктоочтун милдетин аткарган санатоочтор эсептик санатоочтор деп аталат. Иреттик санатоочтор заттардын сан жагынан катар иретин көрсөтүп, ынчы мүчөсү аркылуу жасалат. Аягы үнсүз менен бүткөн сөзгө жалганса, мүчөнүн башкы тыбышы түшпөйт. Мисалы, 1-чи, 3-чү, 40-чы, 9-чу же 2-чи, 6-чы, 50-чү жана башка. Бул мүчө татаал эсептик сандын акыркы сөзүнө жалганат. 11-чи, 154-чү, 45-чи. Иреттик санатоочтор өтө сейрек болсо дагы этиштер менен айкашып, кыймыл аракеттин неченчи экенин көрсөтөт. Мисалы, ал күнкү чоң жарышта Тайбуурул 1-чи болуп келди. Сүйлөм ичинде иреттик санатоочтор мүнөздүү түрдө аныктоочтун, кээде бышыктоочтун милдетин аткарат да, форма жактан өзгөрүүгө учурабайт. Ошентип, заттардын кээде кыймыл аракеттин сан жагынан катар иретин көрсөтүп, сөз өзгөртүү системалары аркылуу өзгөрбөгөн, көбүнчө аныктоочтун милдетин аткарган, ынчы мүчөсү бар санатоочтор иреттик санатоочтор деп аталат. Жамдама санатоочтор, санатоочтун бул тобу 8ге чейинки эсептик санатоочторго О, Ö мүчөлөрүнүн жалганышы аркылуу жасалат. Аягы үндүү менен бүткөн сөздөргө бул мүчөлөр уланганда, сөздүн аяккы үндүү тыбышы түшүп калат. 1Ö, 3Ö, 4Ö, 5Ö же 6Ö, 7Ö. Жамдама сан эки түрдүү маанини камтыйт, түшүндүрөт. Биринчиси сан жөнүндөгү маани, экинчиси зат жөнүндөгү маани. Бирок бул маанилердин билиниши бирдей болбойт. Сан жөнүндөгү маани так даана билинсе, зат жөнүндөгү маани өтө эле жалпыланып туюндурулат. Мисалы, 2 келди десе, сан жөнүндө так даана түшүнүк алабыз. Бирок заттын ким, эмне экендигин ачык биле албайбыз. Жамдама санатоочтор
өтө жалпыланган түрдө болсо да заттык маанини билдиргендиктен жөндөмөлөр менен жөндөөлөт. Мисалы, атооч экөө, илик экөөнүн, барыш экөөнү, табыш экөөнү, жатыш экөөндө, чыгыш экөөдөн. Ошентип ачык айкын туюндурулган сандык жалпыланган заттык маанини бир топко бириктирип билгизген О, Ö мүчөлөрү аркылуу жасалып, жөндөмөлөр менен өзгөргөн, бирок калган сөз өзгөртүү системалары менен ыраттуу өзгөрбөй, көбүнчө ээлик толуктооштук милдетти аткарган 8ге чейинки санатооштор жамдама санатооштор деп аталат. Төртүнчүсү чамалама санатооч. Мындай санатооч заттардын санын так ачык айкын билгизбестен болжолдоп, чамалап билгизет. Морфологиялык жол менен да, синтаксистик жол менен да жасалат. Морфологиялык жол менен жасалышында төмөнкү мүчөлөр менен уюшулат. Ча, мисалы үчүн 40 ча, 50 чө, 1000 че жана башка. Дай, 40тай, ондой, жүздөй. Лаган, ондогон, жүздөгөн, миңдеген. Лар мүчөсү аркылуу 5терде, 30дарда. Чамалама сандын синтаксистик жол менен жасалышында санатооч чамалоо, өлчөм маанисиндеги сөздөр менен айкаша колдонулат же кош сөз тибинде эки башка санатооч пайдаланылат. Уңгу түрүндөгү эсептик санга чакты, чамалуу сөздөр айкалышат. 10 чакты бала, 1000 чамалуу китеп, 100 чамасында адам. Бир өгүз арабага да 10 чакты кап менен эгин салышып, аны да пристанга узатышты. Чыгыш жөндөмөсүндө эсептик санга ашык, ашуун, көп, кем, аз деген сөздөр айкашат. 1000ден ашуун, 10 000ден көп жана башка. Биздин өлкөдө 100дөн ашуун улут жашайт. Барыш жөндөмөсүндөгү эсептик санга жакын деген сөз айкашат. Жер жүзүндө 8500гө жакын түрдүү куш бар. Эсептик санды катар колдонуп, кош сөздөр тибине келтирүү аркылуу. Мындай учурда алардын алгачкысы кичине санды, кийинкиси чоң санды билгизүү керек. 10, 15, 40, 50 жана башка. Чамалама санатооштор заттык мааниге ээ болбосо, сөз өзгөртүү системалары аркылуу өзгөрбөйт. Бирок кош сөздөр тибиндеги жамдама санатооштон жасалса, алардын жөндөөлүү мүмкүнчүлүгү сакталат. 3-4өөнү чакырды, 4-5өөнүн уктум жана башка ушул сыяктуу. Ошентип чамаланган санатоошту билгизип, сөз өзгөртүүчү системасы менен дээрлик өзгөрбөгөн, мүнөздүү түрдө айкындооштун милдетин аткарган санатооштор чамалама санатооштор деп аталат. Бешинчиси бөлчөк сан. Мындай санатооштор бир бүтүн нерсенин канча бөлүктөргө бөлүнгөнүн, андан бөлүктөрдүн канчасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билгизүү зарылдыгынан келип чыккан. Мисалы, 4дөн 3, 2ден 1. Кыргыз тилинде норма боюнча бөлчөк санда алымы бөлүмүнөн кийин айтылат. Булар өз ара төмөнкүдөй тутумдашат. Бөлүм чыгыш жөндөмөсүндө алымы атооч жөндөмөсүндө туруу аркылуу 2ден 1, 4дөн 3, 10дон 7. Бөлүмү илик жөндөмөсүндө алымы 3-чү жакка таандык формада түрү аркылуу. 2нин 1, 10дун 2, 100дүн 30. Ошентип бүтүн нерсенин жалпысынан канча бөлүктөн турарын, ал бөлүктөрдүн канчасы жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билгизген, заттык мааниге ээ болмоюнча сөз өзгөртүү системалары менен өзгөрбөгөн санатооштор бөлчөк санатооштор деп аталат. Акыркысы 6-чы топ сан. Биринчи заттардын канчадан бир топко бириктирилгендигин билгизип, эсептик санга чыгыш жөндөмөнүн мүчөсүн жалгоо аркылуу пайда болгонун билгизет. Мисалы 2ден, 3дөн, 10дон, 10-15ден. Заттарды сан жагынан топ-топко бөлүштүрүү эки түрдүү мааниде берилет. Тепе-тең, барабар бөлүнөт. Бул үчүн бир эле эсептик сан жеке, өз алдынча же кайталануу менен колдонулат да, чыгыш жөндөмөдө турат. 5ден дептер алдык. Биз 10-дон бөлүндүк. Чамалап, божомолдоп бөлүү. Бул үчүн эки башка эсептик санатооч жупташып айтылып, чыгыш жөндөмөсүндө турат. Жөндөмө мүчө кээде эки санатоочко көбүнчө
акыркысына жалганат. 3-төн 4-төн отуруштуу, 10-15тен кой күттүү. Топ санатош чыгыш жөндөмөсүнүн формасында тургандыктан башка сөз өзгөртүү системалары менен өзгөрбөйт. Сүйлөмдө бышыктооштук милдетти аткарат. Ошентип бир үңчөй заттардын канчада бир топко бириктирилгендигин билгизип, сөз өзгөртүүчү системалары менен өзгөрбөгөн бышыктооштун милдетин аткарган санатошту топ санатоштор дейбиз. Андан ары илимий ишмерлери, медицина ишмерлери Мирахимов Мирсаид Мирхамидович деген текст бар. Орус хирургу Николай Иванович Пирогов. Буну дагы сайттан көрүп алсаңыздар болот. Андан кийинки тексттерди, тесттерди сайттын билим берүү бөлүгүнөн, ишмердүүлүгү деген бөлүгүнөн карап алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Спасибо за внимание. До свидания.